Эми бул коркуу деген, хауф деген эң чоң ибадаттардан. Адамды ошо арам күнөө иштерден тыюучу эң негизги ибадаттардан, жүрөктөгү ибадаттардан бул коркуу. Ушул коркуу, ибадат болгон коркуу 3 түрдүү болот. 3 деңгээлден турат десек болот. 3 деңгээлден. Биринчиси бул имандын шарты. Иманга шарт болгон коркуу. Мындайча айтканда, Аллах Тааладан эгерде адамдын жүрөгүндө чаңча бир коркуу жок болсо, ал капыр болуп эсептелинет. Мындай жүрөгүндө Аллахтан коркуу жок болгонбуза такыр, анда ал капыр болот. Жүрөктүн амалдары жок болсо, жүрөктүн негизги амалдары жакшы көрүү, коркуу, үмүт кылуу да, эгерде адамдын жүрөгүндө ошондой амалдар жок болсо, Аллахка карата коркуу жок болсо, ал капыр болот. Бул Ахлүсүннә ва жамаатта талашсыз ижма болгон маселелерден. Демек, эң биринчи деңгээли бул иманга шарт болгон деңгээл. Эгерде иманга шарт болгон дегенде коркуу, жакшы көрүү сыяктуу жүрөктүн амалдары бул мөмөсү менен ошого карата кылынган амал менен билинет да. Жүрөктөгү амалды кантип билебиз? Эгерде Аллахтан коркуп, Аллах Таалага иман келтирсе, келименин шарттарын аткарган болсо, ал эмне имандын шарттарын аткарды да. Эгерде жүрөгүндө коркуу жок, иман келтирген эмес болсо, Аллах Таалага имандын негизги амалдарын кылган эмес болсо, коркпосо, анда ал капыр болот. Демек, биринчи деңгээли бул иманга шарт болгон деңгээлде коркуу. Аллах Таалага иман келтирүү, мындайча айтканда, имандын шарт болгон амалдарыны аткарса, Аллах Тааладан корккон себептен ошолорду аткарса, ал имандын шартын аткарды жүрөгүндө коркуудан. Экинчи деңгээли болсо аль-хауфул важиб, важиб болгон деңгээлдеги коркуу. Аллах Тааладан важиб болгон деңгээлдеги. Ал кандай десе, Аллах Таала милдеттүү түрдө жүктөгөн амалдарды, важиб болгон амалдарды аткарууга түрткү болгон коркуу. Эгерде мисалы үчүн намаз окуу важиб, эгерде намаз окубасам күнөөкөр болуп калам деп Аллах Тааладан коркуп, ошол важиб амалды аткарган болсо, ошого түрткү берген болсо, бул важиб деңгээлдеги аткарды. Ата-энеңе кызмат кылуу, жакшы мамиле кылуу важиб дедиби? Демек, ошону аткарганга түрткү болгон жүрөгүндө Аллахтан коркуу болсо, анда ал важиб деңгээлдегин аткарды. Жана ошондой эле Аллах Таала арам кылган нерселерден тыйылууга себеп болгон коркуу жүрөктө. Бул важиб болгон деңгээлде. Мисалы үчүн Аллах Таала арак ичүүдөн тыйды. Арак ичүүдөн Аллахтан коркуп тыйылган болсоң, анда важиб деңгээлде коркууну аткарып атасың. Аллах Таала зына кылууну арам кылды. Зынадан тыйылып аткан болсоң, Аллахтан коркуп, анда эмне? Ошо важиб деңгээлиндеги коркууну аткарып атасың. Демек, экинчи деңгээл некен? Аллах Тааланын милдеттүү түрдө важиб кылган амалдарын аткарууга түрткү болгон коркуу. Бул важиб деңгээлде коркуу. Жана ошондой эле Аллах Таала арам кылган нерселерден тыйылууга себеп болгон деңгээлдеги коркуу. Бул ушул важиб болгон деңгээлдеги коркуу. Үчүнчү деңгээли бул мустахаб болгон деңгээлдеги коркуу. Ал эмне? Ошол амалдарга эле кайтат. Эгерде Аллахтан коркуп, мустахаб деңгээлдеги амалдарды аткарган болсоң, макрух деңгээлдеги амалдарды таштаган болсоң, Аллахтан корккон үчүн, анда ал ошо мустахаб деңгээлдеги коркууну аткарган болосуң. Демек, биз коркуунун өзүнү, жүрөктөгү бир адамдын коркуусуну өлчөй албайбыз. Кандай мен Аллахтан корком деп койсо эле аны өлчөй албайбыз. Аны кылган амалдарынын негизинде билинет. Коркуунун жыйынтыгы кылган амалдардын негизинде билинет. Түшүнүктүбү? Ошондой эле жакшы көрүү дагы ошондой. Жакшы көрүү дагы бирөө жакшы көрөм деп эле айтса билбейсиң да аны. Чынында жакшы көрүп атабы, кылбай жатабы, көрбөй жатабы. Ал эмне? Ошо кылынган амалынын негизинде билинет. Жүрөктүн амалдары анын мөмөсү менен билине турган амалдар.